баалап отуруш керек. Мен ар бир топко баалоо баракчасын беремин. Сабактын аягында ушул баалоо баракча аркылуу мен сабактын жыйынтыгын чыгарам. Биринчи топко, экинчи топ, үчүнчү топ. Ар бир бала ар бир берилген тапшырмага жооп бергенине карап өзүн баалап отуруш керек, балдар? Анда эмесе, балдар? Жакшылап көңүл коюп, экрандан чыккан сүрөттөрдү абдан көңүл коюп көрөбүз, балдар. Бул жерде жакшылап карайбыз, балдар. Кандай өзгөрүү бар экендигин мага таап далилдеп айтып бересиздер, Birinci sırada var, ikinci sırada yok. Azamatsın. Экинчи топ. Эмнени байкадыңар? Бул деген кулакта жүрүүчү транспорт жоголуп кетти. Экинчи сырада. Кулакта транспорт жоголуп. Эмнени байкадыңар? Сапаргүл. Айкөкүл. Эмнени байкадың? Ошол четте кара машина жоголуп кетти. Анын маркасы Муставык. Азаматсың. Мынакей балдар, маңайыңар көтөрүлдүбү кичине болсо дагы? Ооба. Балдар, бүгүн эшикте аба ырайы кандай? Асема? Бүгүн апрелдин 28 күнү эшикте аба ырайы абдан сонун. Азамат. Отуралы. Балдар, биз мындан мурунку өтүлгөн теманы кандай теманы өттүк эле? Акмарал. Айыл чарбасы жана ошондойго багуу болгон. Айыл чарбасы жана багуу болгондун географиясы. Балдар, силерге бир суроо берейин. Дүйнөлүк айыл чарбанын өнүгүшү кандай? Дүйнөлүк айыл чарбанын өнүгүшү кандай? Ким жооп берет? Асема? Дүйнөлүк айыл чарбанын өнүгүшү негизи азыркы учурда техника өнүгүп турабы? Ошол үчүн дагы айыл чарбада өзгөрүп келатат да. Мисалы үчүн кээ бирки илгери деген эме болгон эмес да, дарыларды себип атайын мөмө жемиштердин көбөйтүү үчүн дагы андайлар жок болгон. Азыркы учурда техника өнүккөн дагы ар кандай жолдорду табып ошол техника аркылуу мындай мөмө жемиштерди өндүрүүгө алып жатат да. Азамат. Балык болгондун географиясы кандай балдар? Жибек. Балык болгон эң байыркы кесиптердин бири болуп эсептелинет. Азыркы учурда анын 130 миллиондон ашык түрлөрү бар. Анан балык болгон эки түргө бөлсөк болот. Ал деңиздерде жана океандарда, анан кургакчылыкта уланган балыктар деп эсептелет. Азамат. Балдар, айыл чарбасы бүгүнкү күндө өтө жакшы өнүгүп келатат. Айыл чарбасындагы замандын жетишкендиги, техниканын жетишкендиги, оор жүктөрдү техниканын жасоосу айыл чарбасынын ишин бир кыйла алдыга көтөрүп келет. Жекече чарбалар, ишканалар курулуп, ар түрдүү продукциялар өндүрүлүп, биздин өлкө чет өлкөгө экспортко чыга баштады. Ар түрдүү мөмө жемиштерди өстүрүп, коңшу мамлекеттерге аз да болсо ошол мөмө жемиштерди экспортко чыгара баштады. Балдар, силерге суроо. Ушул жеткизип өстүргөн мөмө жемиштерибизди кантип, кайсыл жол менен экспортко чыгара алабыз? Эмненин жардамында? Айкөкүл. Бул ошол көбүнчө транспорттардын жардамында чыгарабыз. Мисалы Кыргызстанда
dengizçi okean жок болгондуктан биз көбүнчө ушу кургак транспорттарды жана аба транспорттар колдонобуз. Мисалы экспорттогондо же болбосо импорттогондо. Азаматсың. Биринчи топ. Bizde de şunu bizde hava transportu Азаматсың. Үчүнчү топ. Кандай деп ойлойсуңар? Эмненин жардамында биз экспортко чыгарып атабыз? Сөзсүз түрдө ошол транспорттун жардамында биз башка өлкөлөргө экспортко чыгара алабыз. Азаматсыңар. Азаматсыңар барлар. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз транспорт географиясы болуп саналат экен. Бүгүнкү темабыз балдар транспорт географиясы. Сабактын максаты транспорттун түрлөрүн тааныбыз, алардын айырмасын жана кайсы жерде пайдалуу экенин түшүнөбүз, карта менен иштеп, жүктөр кайсы жол менен ташыларын билебиз, айыл чарба менен транспорттун байланыштарын түзөбүз балдар. Транспорт түрлөрү 3 топко бөлүнөт. Аба транспорту, кургактык транспорту, суу транспорту болот. Аба транспорту өтө ылдам учуучу транспорттордун катарына кирет. Эң кымбат баалуу транспорт болуп саналат. Бул жүргүнчүлөрдү жана кымбат баалуу буюмдарды ташууда кызмат кылат. Кургактык транспортуна поезд, жүк ташуучу машиналар, автоунаалар, куур транспорту кирет. Темир жол транспорту балдар кургактыктагы транспорттордун катарына кирет жана эң арзан транспорттор болуп саналат жана узак аралыкка оор жүктөрдү ташууда кызмат кылат. Суу транспорту балдар. Суу транспорту суунун түбүндө жана суунун үстүндө жүрүүчү кемелер болуп саналат жана булар ар түрдүү ар кандай жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү ташууда да чоң кызмат кылат экен балдар. Транспорт географиясынын өнүккөн өлкөлөргө АКШ, Япония, Түндүк Америка, Европа, Кытай, Англия мамлекеттери кирет экен балдар. Ал эми дагы бир айта кетчү нерсе, транспорт географиясынын айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирлер дагы бар экен балдар. Биринчиси климаттын булганышы, экинчиси абанын булганышы, үчүнчү суунун булганышы, төртүнчү үн булгануу, бешинчи жер колдонуу экен балдар. Биз транспорттор көбөйгөн сайын биздин айлана чөйрөбүзгө дагы ушундай терс таасирлерин тийгизип калышы мүмкүн экен. Балдар, эми биз топтор менен иштейбиз. Мен ар бир топко тапшырма беремин. Силер мага аткарып бересиңер. Биринчи топ. Аба транспорту боюнча толук маалымат изилде. Мага айтып бересиңер. Экинчи топ. Кургактыктагы транспорттун түрлөрү боюнча маалымат издеп айтып бересиңер. Үчүнчү топ. Суу транспорту боюнча суу транспорттун түрлөрү жана аткарган кызматы, кандай пайдалуу жактары бар, зыяндуу жактары бар. Ошолорду толук маалымат жазып айтып бересиңер. Анда эмесе топтор менен иштөөгө кичине убакыт берилет. Бат-баттан иштейбиз. Биринчи топ. Аба транспорту. Экинчи топ. Кургактагы транспорт болду. Үчүнчү топ. Суу транспорту болду, балдар. Бат-баттан жазып иштейбиз. Транспорттордун түрлөрү катары жазабыз. Ana экинчи топ.
transport Kur'an'daki en manevi transportların biri olsun var. Al adamlardı. Alışacaklar oruçlukları cenazı yürüyüşleri taşıyanı payda kapıya hepsiga. Ters yaklarda olsa bu abanın bulaşını alıp gelip canı şunları koptuğun enerjiye talep var. Hazır. Qaysi top tayyor bo'ldi? Azamatsınlar. Birinci top. Hava transportu. Geliyoruz. Hava transportundan negizinde vertolyot жана самолет келет. Алардын пайда болжактары убакытты үнөндүрүп, жана балуу нерселерди ташыганга, жана адамдарды ташыганга өтө пайдалуу болот. Qo'shimchalar edi. Негізінен hava transportының оң жағы болғанда эле терс жағы дагы бар. Экологияга мисалы көзкаранды болот абаларгачы жана экологияны да өтө мындай зыян келтириши мүмкүн ниетинде ал жерден бөлүнүп чыгат да. Кандайдыр жана шум жана үн булганышы дагы бар экен. Бул коопсуздук жана мындай тобекелчилик өзүнүн коопсуздугуна деле мисалы жооп бере албайсың. Учуп кетип атканда да жаман нерселер болуп өзүнүн коопсуздугуна да келет. Жана чыгымдуулук hava transportu негизинен эң мындай кымбат неме болуп эсептелген. Ошон үчүн буга көп акча керек этет. Ошон үчүн дагы мындай чыгым болуштары Biliyoruz. Üçüncü top. Su transportu biliyoruz. Akmaral, Sezmay. Su transportu negizинен deniz жана дарыя transportlarынан бар. Алар эл аралык сооданын 5-тен 4 бөлүгүн тейлейт. Деңиз кемелери нефть продуктыларын жана ошондой эле кургак жүктөрдү ташыйт. Жалпы жүк сыйымдуулугу болсо 550 миллион тоннаны түзөт. Деңиз ошол кемелери 160 тонн желеги менен сүзүп жүрөт. Ал эми бунун зыяндуулугу баягы сууга кандайдыр бир зыяндуулук тийгизет экен да. Эми балдар, ар бир бала өзүн баалайт деп атабыз, Мен бала баракчасын бергенмин. Биринчи тапшырманы туура жооп бергендер өзүңөр бала койсуңар, балдар. Азыр биз ар бир топко дагы мен тапшырма беремин. Алдыңарга картаны беремин. Ушул картага карап, ар бир топ картага карап тапшырма аткарып бересиңер мага. Ар бир топко карта берилди. Балдар. Биринчи топ hava transportu боюнча. Ушул картадан hava transporтунун жүргөн жолдорун көрсөтүп бересиңер. Экинчи топ темир жолдун жолун көрсөтүп бересиңер. Үчүнчү топ суу транспортунун жолдорун көрсөтүп бересиңер. Картадан көрсөтүп, жолдорун көрсөтүп, эми бул жактан дагы көрсөтүп бересиңер. Темир жол болсо, Европа менен Азияны окутуган нерсе бул Новосибирскийден Якутск, андан нары Хабаровскийге чейинки болгон. Бул жол болсо 1816-жылы курулуп баштаган. Ал эми Азиядагы болсо бул Бишкектен Казакстандан нары Россияга болот. Анткени Кыргызстандан эле Россияга бул поезд жолу жок. Асема Беловой, биринчи топ hava transportunун картадан түшүрүлгөн жолдорун көрсөтүп беребиз, балдар. Азыр биз hava transportu менен кандай жерге барасыз көрсөтүп беребиз. Биринчи мен азыр транзиттик аба эмесин көрсөткүм келет. Бул бизге Турция бизге
Биз Америкага барсак болот, Европага, Азияга, Африкага, көп мемлекеттерге барсак болот. Ошон үчүн Турция транзиттик борборубуз бар. Биз Швейцарияда, мен азыр Германияны ошоткум келет. Кайсы жакка барабыз? Бишкек аркылуу өзүбүздүн борбор шаарыбыз менен Москвага, Россиянын борбор шаарына жана Ташкент, Өзбекстан борбор шаары аркылуу Дохага, кандай Катардын борбор шаарына. Барсак болот экен, азаматсыңар. 3-чү топ. Суу транспорттан келесиңер. Tinch okeandan Atlantik okeaniga chейин, andan Жерортолук деңизинен Индия океанына чейин, анан Амазонкадан Кейптаун. Окумуштуулар негизинен жерди изилдегенде көбүнчө суу транспортун колдонуп алар изилдеген. Азаматсыңар балдар. Азаматсыңар. Эми балдар биз жогорудагы тема боюнча алган маалыматтарыбызды жалпылап жыйынтык алыш үчүн балдар биз Флипкарттын жардамында тест иштеп алалы, балдар. Бааңыз суроолорду көңүл бөлүп карайбыз, балдар. Жүк ташууда темир жолдун кандай артыкчылыгы бар? Азаматсыңар. Кийинки суроо. Кыргызстандан Казакстанга мөлө жемишти кандай жол менен көбүнчө ташыйбыз? Жооп беребиз, балдар. Кийинки суроо. Кайсы транспорт ылдамдыгы менен айырмаланат? Азаматсыңар. Кийинки суроо. Кайсы транспорт оор жана көп жүктү ташууга ылайыктуу? Азаматсыңар, балдар. Мынакей биз тестти да иштеп алдык, балдар. Баардыгыңар азаматсыңар, балдар. Тема боюнча абдан жакшы маалыматтарды алыпсыңар. Тесттик ишти аябай жакшы аткардыңар, балдар. Анда эмесе, балдар, биз төмөндө иштеген тесттин жыйынтыгын чыгарып коелу, балдар. Силер мен берген тапшырмага 81% туура жооп берипсиңер. Азаматсыңар, балдар. Демек силер бүгүнкү сабакты абдан жакшы түшүнүп, туура маалымат алган экенсиңер, балдар. Балдар, силерге мен башында балгоо баракчасын таратканмын. Эми ошол балгоо баракчаңарды көрүп, мен ар бир баланы баалап кетейин, балдар. Биринчи топто баракчаны алайын. Бул жерде Кадырбекова Асема эң жакшы деген бааларды алыпсың. Бүгүнкү сабакта сага 5 деген бааны коёмун. Дагы Кадырбекова Канайым 5 деген баага жооп бериптир. Биринчи топтун балгоо баракчасында Камилов, Мамажанова, Асанбекова, Туралиева, Муратбекова, Абдыганиева. Биз баарына жакшы жооп бердиктер. Өздөрү 5 деген баа менен баалашты. Азаматсыңар. Ал эми 3-чү топтун балгоо баракчасын көрөлүчү. Бул жерде Абдалиева 5 деген баа алыптыр. Абдрахманова 4-5, Бегубаева 5-5, Зайырбекова 4-4, калган кыздар өздөрүн 5 баалык деп баалашты. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакка баарыңар активдүү катышып бериңер. Мен бүгүн ушул аталган балдарга 5-4 деген бааларды коёмун, балдар. Балдар, силерге үйгө тапшырма. Транспорт географиясы боюнча
доклад түзүп даярдап келесиңер. Транспорттун түрлөрү, алардын кызматы, кандай жерде транспорттор көп болот, алардын айлана жөнөгө тийгизген таасирлерин баарын чогултуп маалыматтап туруп, мага доклад жазып алып келип бересиңер балдар. Тема түшүнүктүү болдубу тапшырма? Азаматсыңар балдар. Сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат силерге.